Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Маанилүү маек көрсөтүүсүн баштамакчыбыз. Бүгүнкү биздин талкуулай турган темабыз болсо, бизнести колдоо жана коргоо деп аталмакчы. Бул дагы албетте орчунтуу темалардын бири деп эсептейбиз. Өлкөнүн экономикалык жактан өсүшүн камсыздоо багытында алгачкы иретте бүгүнкү күндө биздин Кыргызстандын жарандары дагы жакшы түшүнүп турушат. Ушул жеке менчикти коргоо, ошондой эле ишкерлерди жана инвесторлорду колдоо боюнча бүгүн мамлекет башчысы Жапаров Садыр Нуркожоев өлкөнүн бизнес чөйрөсүнүн өкүлдөрү менен жолукканда ушул темада маек курду. Албетте бул багытта дагы мамлекет тарабынан, аткаруу бийлиги тарабынан бир канча иш-чаралар аткарылып жатат. Аткара турган жумуштар дагы алдыдагы арбын болуп эсептелет. Ушул бул жарлыктардын аткарылышына дагы өз убагында баа берилип, ал боюнча тийиштүү мамлекеттик органдардын жетекчилери дагы ушул жарлыктын аткарышына дайыма жооп бере тургандыгын дагы эскертип өттү. Эми өлкөнүн экономикалык жактан өсүп өнүгүүсүнө жол ачууда албетте биринчи кезекте ушу жеке менчикти коргоо бул өзгөчө мааниге ээ боло тургандыгы тууралуу дагы ушу бизнес чөйрөсүнүн өкүлдөрү маалыматтарды берип, бул жерде бир катар сунуштар айтылды. Деги эле ишкерликти колдоо багытында биз сөз кылып жаткандай жаңы жумуш орундарын түзүү, ошондой эле ички жана сырткы инвесторлорду тартуу, аларга жагымдуу шарттарды түзүү багытында, ошондой эле бир катар антикризистик программаларды кабыл алуу багытында дагы мамлекетке жүктөлгөн бир канча тапшырмалар бар. Бул багыттагы алдыда аткара турган иштердин көпчүлүгүн ушул көбүнесе чечимдерди тез арада кабыл алуу маселеси. Мындан сырткары дагы ушу өлкөбүздүн башка өлкөлөр менен болгон эркин соода экономикалык жактан байланышы мамлекеттик кызматтардын дагы чоң милдеттери ушундай жүктөлүп олтурат. Мындан сырткары ушу башкаруу чөйрөсүндө кызмат көрсөтүүнү автоматташтыруу, санариптештирүү маселеси, ошондой эле экономикалык реформанын алкагында фискалдык, соттук, укуктук коргоо саясатын өркүндөтүү багытында дагы чоң сөз болду. Бүгүнкү биздин ушул көрсөтүүбүз дагы онлайн режиминде өтүп жатат. Ушул талкуулаган маселе боюнча дагы биз бир катар ушул Кыргыз Республикасынын экономика, финансы министринин орун басары Султан Маматовичти чакырган элек. Султан Аматович, бизди угуп атасызбы, көрүп атасызбы? Алмастар, угуп атам. Ошондой эле биздин талкууга катышуу максатында дагы белгилүү ишкер, өндүрүшчү Рахат Ирсалиевди чакырган элек. Сиз бизди угуп атасызбы? Ооба, угуп атам. Саламатсыздарбы? Рахмат. Анда эмесе алгачкы сөздү Султан Маматович сизден баштасак. Өлкөнүн ушул антикризистик программасынын алкагында биз кандай иштерди аткарышыбыз керек? Мына ушул жерде эле ушул жеке менчикти коргоо багытында дагы бир канча чоң олуттуу сөздөр башталды. Ушул багытта сиздердин министрлик аткара турган жумуштар боюнча маалыматтарды уксак. Рахмат. Биринчиден айтып кетчү нерсе бул өзүңүз билгендей эң негизги эки жарлыгы болгон жылдын башында. Бул менчикти коргоо жана ишкерлер менен инвесторлорду колдоо жөнүндө жана ишкерлик субъекттерин коргоо боюнча кошумча чаралар жөнүндө. Бул негизги жарлыгы эмне дегенде? Бул инвестор жана ишкерлерди коргоо. Биз түшүнүп атабыз, азыр бул пандемия убагында экономикабыз төмөндөп атат. Анан мамлекет жагынан биз ушул жардам берүүчү бул аябай жардам болот да. Анан бүгүнкү жолугуш биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаров бизнес менен жолукканы бул маанилүү көрсөткүч да. Мамлекет тарабынан биз бүт болгон жардамыбызды берели деп атабыз. Өзүңөр билгендей, чакан жана орто ишкерлер биздин экономикабыздын салымы аябай чоң болуп атат. Анан бүгүнкү жолугушта алар өзүнүн көйгөй ар кандай маселелерди көрсөткөн. Анан кабинет министрдин кабинети тарабынан бүгүнкү күнү антикризисный план иштеп чыгып атат. Негизги 5 багыт болуп атат. Бул фискалдык жана бажы саясаты, ишкердин колдоо жана бизнестин өнүктүрүү, үчүнчүсү инвестиция тартуу, экспортту жолдоо жана мамлекеттик жеке өнүктүрүү,
төртүнчү бул региондорду өнүктүрүү, социалдык өргөнү камсыздоо жана татыктуу жашоо. Бул антикризисный планга кирген негизги багыттар. Эми айтсаңыздар, бүгүнкү күндө сиздин берген маалыматтарды дагы биз угуп атабыз. Ошончо дагы бүгүнкү күндө жеке менчикти коргоо багытындагы аткаруу бийлигинин аткарып жаткан жумуштарына мындай толук канааттанса болот деп эсептесек болобу? Бүгүнкү күнү бул жумуш алып барып атат. Мындай айтканда, мамлекет жагынан көңүл буруп, биринчиден бүгүн айтылды, башкы прокуратурада өзүңүз билгендей жаңы башкармалыгы бул ишкердик коргоо. Бул эмне деген? Бул эмне көрсөткүч? Эми өзүңүз билгендей эң чоң көйгөй бул негизсиз текшерүү болуп атат да, укук коргоо органдарда. Анан эми бул текшерүүлөрдү башкы прокуратура менен макулдашып өткөрөт да, эми бул эң чоң көрсөткүч болуп атат. Айтсаңыздар да, şu бизнесмендерден, ишкерлерден сиздерге мындай көбүрөөк сунуштар түшөбү? Алар менен тыгыз карым-катнашта иштейсиздерби? Ошондой эле алардын айткан сунуштары боюнча тез арада, чукул арада чараларды чечип, ошол боюнча карым-катнашта иштеп атат деп айта алабызбы бүгүнкү күндө? Бүгүнкү күнү иштер болуп атат. Бирок мен оюмча биз дагы тыгыз иштеш керекпиз да. Бул көйгөй маселелер аябай көп болуп атат да региондордо. Биз бизнес чөйрө менен жолугуш өткөргөндө бир чоң маселени көтөрүп атат. Бул региондордо кандай маселелер болуп атат? Биринчи бул сиз жана айтып кеткендей бул текшерүү болуп атат да региондордо. Аны жөндө биз өткөргөнбүз. Ал жерде ошол маселени көтөрүп, колокол программа деп азыр иштеп чыгып атабыз. Өзүңүз билгендей, азыркы күнү интернет негизинде иштеп, тармактарды, социалдык тармактарды колдонуп, кандай маселе болгон ошол тармак маалымат берилет. Биз башкы прокуратура менен бир механизм иштеп чыгабыз, барып ошондой маселелерди чечкенге жардам беребиз. Эми айтсаңыздар, мынакей президент дагы өзү белгилеп, орчундуу маселе экенин дагы айтып өттү да, мына өлкөдөн капиталдын сыртка чыгып кетпешине жол бербешибиз керек деп атат да. Ошондуктан албетте биринчи кезекте сиз белгилегендей текшерүүлөрдүн санын кыскартыш керек экен. Ошондой эле ишкерлердин жеке менчигинин коргоонун кепилдигинин толук системасын түзбөсөк, бул дагы мындай айтканда жеке ишкерлер, ички инвестор болуп, сырткы инвестор болуп өзүнүн каражаттарын биздин өлкөнүн экономикасына салбай чочулап тургандыгы тууралуу дагы маалыматтарды айтты, туурабы? Эми ушул багытта сиздердин аткарган, ушу министрликтин дагы аткара турган жумуштары көп окшош. Ошондой эле аймактарда дагы орто жана чакан бизнес өнүктүрүү боюнчагы бүгүнкү аткарган иштерге бир канааттансак деп канааттана алабызбы, жокпу? Сиз туура маселени көтөрүп атасыз. Негизинен экономика жана финансы министрлигинен жана жаңы түзүлгөн инвестиция министрлигинен биз азыркы күнү инвестиция боюнча мыйзамды карап атабыз. Кайсыл өзгөрүш киргизиш керек, эмне жеңилдетиш керек? Бул ишкерликтер жана инвесторлор иштегени. Жана айтып кеткендей, региондордо ар кандай маселе көтөрүлүп атат да. Ошон үчүн биз айылдык жана жергиликтүү бийлик менен тыгыз иштеп, ошол маселелерди чечкенге даярбыз. Рахмат. Анда эмесе биздин коногубуз менен дагы маалымат алалык. Рахат Ирсалиевич, мына сиз өндүрүшчү катарында, ишкер катарында дагы бүгүнкү талкууга активдүү катыштыңыз окшойт. Деги эле бүгүнкү күндө ушул биздин ишкерлерге, бизнесмендерге мамлекет тарабынан көрүлүп жаткан камкордуктар боюнча айтсаңыз, ошондой эле мамлекеттик жооптуу кызматта отурган биздин чиновниктер дагы бүгүнкү орто жана чакан бизнеске мындай жардамы жакшы тийип атабы? Дагы же болбосо дагы эле жетишсиз жактары көппү ушул багытта сиздин ойдукса? Бул маселе боюнча мен бүгүнкү Садыр Нуркожоевичтин жанагы бизнес коомчулук менен болгон жолугушуусундагы айткан сөзүнө токтолуп кетким келет да. Ал киши бүгүнкү күндөн баштап, кыргыз мамлекетинде биз келгенден баштап
башкача мамиле болот ишкерлерге. Эгерде мурун ишкерлер сиздерге келип жүргөн болсо, эми болсо сиздер ишкерлердин аркасынан эмне маселеңер бар, эмне проблемаңар бар, биз чечип бергенге даярбыз деген жаңы багыт менен иш алып барылышын талап кылды да. Ошон үчүн ал киши өзү бизнес чөйрөсүнөн келген адам катары, баарын жон териси менен башынан өткөргөн адам катары туура чечим кабыл алды деп ойлойм, туура багыт берди деп ойлойм. Биз ушул күнгө чейин өндүрүшчү бизнесмен катары мен айткым келет, жергиликтүү мамлекеттик органдардан баштап өкмөттүн курамындагы ар түрдүү министрлик ведомстволордо ар кандай деңгээлдеги кызматкерлер иштейт. Ал кызматкерлердин деңгээли компетенттүүлүгү төмөндүгүнөн, мыйзамдардын кээ бир мыйзамдардын так аткарылышын билбегендигинен бир күндө чечилчү маселе айлап жылдап созулуп келе берет да, ушул күнгө чейин. Анан ошондуктан бүгүнкү жыйында жакшы талкуу болду. Биз ойлойбуз, ишкерлер эгерде бизге ыңгайлуу шарт түзүлсө, жана сиз айтып аткан обу жок текшерүүлөрдүн саны азайса, анан эң негизгиси бүгүн ошо генералдык прокуратуранын курамында жаңы башкармалык ошо инвестицияларды коргоо, жеке менчикти коргоо боюнча ошо жаңы башкармалык түзүлгөндүгүнө байланыштуу биздин иш алып баруубуз өзгөрөт го деп ойлойм да. Терең ишенич бар. Аны көрө жатарбыз. Ал өзүн жакын арада эле билгизет деп ойлойм да. Жыйынтыктарын бериш керек. Да, жыйынтыктары сөзсүз көрүнүп калат деп ойлойм. Эми мындай да бул жерде дагы бир канча ушу талкуунун жүрүшүндө сырткы инвестор тууралуу да албетте буга чоң маани бериш керек, бирок ошентсе дагы өзүбүздүн ички инвесторлорду биз толук көлөмдө пайдаланбай жатабыз дегендей да пикирлер айтылууда. Ички инвесторлор бүгүнкү күндө өзүнүн каражатын чыгарып, өлкөнүн экономикасынын өнүгүшүнө биз салым кошсо жакшы болот эле деген дагы жакшы ойлорун айтты президент. Ушул багытта кандай иштерди аткарыш керек бүгүнкү күндө? Эмне кылыш керек мамлекет тарабынан? Эми алыс кетип кереги жок. Бүгүнкү күнгө чейин баарыбыз эле билген ушу энергетика тармагын конкреттүү түрдө токтоло кетсем, токтогул суу сактагычында 70-жылдан бери курулуп келгенден бери жылдан жылга жаратылыштан өзүнүн өзгөчөлүгү бар. 7-8 жылда суу азайып көбөйүп турат да. Анан бүгүнкү эле энергетикадагы тартыштык жөндөн жөн эле жаралып келген жок. 2008 жылы Бакиев президент кезинде тезектер киледиди эле. 2015 жылы Атамбаев президент кезинде мен Бакиев эмесмин, элимди тезелетип, чөгөлөтүп, тезектерди иртпейм, канча сом болсо да сатып келем деп Казакстандан биз 500 сом 60 тыйындан 600 миллион киловатт саат электр энергияны сатып келгенге аргасыз болгонбуз. Ошол 17-жылдан баштап мен мисалы биздин ошол убактагы өкмөт башчыбыз Сапар Исаков, президентибиз Сооронбай Жээнбековго, кийинки премьер-министрибиз Абылгазиев, вице-премьер Боронов, жогорку кеңештин депутаттарына чейин далай жолу кат менен кайрылгам. Келиңиздер, эртерээк 2020-21 жылдары энергетикада тартыштык болбош үчүн азыркыдан эртелеп чакаң дэстерди куралы, шамал генераторларын, суу күн станцияларын курганга мүмкүнчүлүк түзөлү деген далай каттар менен кайрылгам. Бирок эч ким аны уккан эмес. Анан эми муну менен мен эмне айткым келет? 2 жыл мен курган ГЭСтерди мамлекетибиз светин албай кордоп, өзлөрү уруксаат кагазын берип, келишимге кол коюп, тышкы инвесторлорго мен барометр катары болдум да. Алар карап турушту да, эмне болор экен, ички инвестор Ирсалиев Рахатка кандай мамиле кылат деген деп. 2 жылда 500 000 долларга Айыл банктан алган, мамлекеттик банктан алган кредиттин 2 миллион доллардын үстөк пайызы 500 000 долларга чейин өсүп кетти. Бүгүнкү күндө мен аны төлөөгө аргасызмын. Ошондуктан бүгүнкү жыйында айтылган энергетика боюнча маселеде президентибиз Садыр Нуркожоевичтун айткан берген тапшырмасы энергетика министрлигине абдан чоң мындай бир катуу талап коюлду го деп ойлойм да. Ушу менен бир башка эле экономиканын башка тармактарында өнөр жай болобу, жеңил өнөр жай болобу, айыл чарбасы болобу, башкача форматта иш алып бара турган болсо мамлекеттик органдардын жетекчилери, биз оңолуу түзөлүү жолуна түшөбүз го дейм.
Ошондой Эми дагы нерсени байкадыңыз, мына сиз жакшы мисалды айтпадыңыз, энергетика тармагындагы бүгүнкү күндө ушул сиздер аткарып жаткан жумуштарда кайсы бир деңгээлде мындай мамлекеттик кызматтар тарабынан бут тосуулар болуп жаткандыгы же болбосо жакшы көңүл бурулбай жаткандыгы. Аймактарды өнүктүрүү багытында дагы мынакей экономика министрлигинин өкүлдөрү да айтып атпайбы? Өзгөчө айыл жергесинде, аймактарда кайра иштетүү тармагында дагы ушул чукул чараларды көрүш керекпи? Ошол аймактардагы биздин ишкерлерге дагы бир колдоо көрсөтүш керекпи? Кредит берүү тарабынан, салык жеңилдиктери жана ошондой эле сооданы эркин жүгүртүү багытында, санариптештирүү багытында дагы бир канча сөздөр айтылбадыбы? Буга кандай пикир айта аласыз? Эми жалпысынан эле энергетика эмес, жана сиз айтып санап кеткен бүт баардык багыттарга көңүл бурулуш керек. Мен ошо чакан кестерди куруп жүрүп, жерлерде, региондордо, айыл жергесинде кыдырып жүрүп, бир тенденцияны байкадым. Жаштар шаардан айылга келип, көчүп келе башташты да. Башкача жашап, шаардын жашоосун айылдык жашоо менен алмаштырып, айылда деле жанагы интернет аркылуу түрлүү маалыматтарды алып, ошого жараша өзлөрүнүн айыл чарбага болгон кызыгуусун, айыл жергесине болгон жашоосуна кызыгуусун арттырып, түрлүү жолдорун, ыкмаларын издеп, иш алып барарына көздөрү жеткен окшойт деп ойлойм да. Анан ошон үчүн бул мактоого татырлык нерсе деп ойлойм. Ошон үчүн биз ошол жаштарга айылдардагы иштейбиз, ошол жерде жашайбыз, иш алып барабыз дегендерге болгон күч аракетибизди мамлекеттик органдар жумшап иш алып барыш керек. Султан Маматов, сизге кайрылсам да, мынакей айтпадык, ушу аймактарды өнүктүрүү багытында дагы ишкерликти өнүктүрүүгө жол ачышыбыз керек да. Ошондо жергиликтүү башкаруу чөйрөсүнүн жетекчилери да ушул айыл жергесиндеги аймактарда орто чакан бизнести өнүктүрүү багытында кандай маселелерди тез арада чечиш керек? Аларда да толгон сунуштар айтылды да. Байкаган нерселериңиз барбы? Айтып кетчү нерсе бул, туура айтасыз, бул жергиликтүү бийлик иштеш керек биринчиден. Эмне дегенде биз жылдын башында инвестиция боюнча мыйзамдын эмесине биз өзгөрүштү киргизгенбиз да. Ал жерде бул аябай жумшак талаптар коюлуп атат инвесторлорго. Анан жергиликтүү бийликке укук берилди бул жерлерди трансформация кылганы. Ошол аябай жакшы нерсе болуп атат да. Эмне дегенде Ирсалиев мырза айтып кетчү энергетика тармагы. Мисалы бир канча проект бар чакан энергетика, чакан кестерге. Бирок ар кандай шылтоо табып руксат бербей атпайбы? Тоскоолдуктар учурат. Тоскоолдуктар аябай көп болуп атат. Анан бүгүнкү жолугуштан кийин биздин министрибиз Акылбек Усунбекович Жапаров мындай тапшырма берди. Биз ар бир проектти биз жардам беребиз. Башынан аягына чейин. Натыйжа бергенге чейин. Ооба, биз ошону сопровождение кылабыз дегендей, анан кандай маселе болсо ошол маселени биз чыгарабыз. Кабинет министрлердин кандай, ошон үчүн мен ойлоп атам, бүгүн жаңы дем берилип атат. Ошо проектный решение деп мындай маселелерди биз чечебиз. Анда Рахат мырза, сизге да кайрылсам да, мына бизди угуп атасызбы? Бул жерде дагы бир чоң нерсе болуп атат, мындай ички инвестицияны тартуу маселеси. Ал эми сырткы инвесторду тартып келүү, жагымдуу шарттарды түзүү да өтө чоң маселе да. Ошондой эле мамлекеттик колдоо көрсөтүү багытында бүгүнкү талкууда ошо президент да өзүнүн жакшы сунуштарын, демилгелерин айтыптыр. Биздин бизнес чөйрөсүнүн, коомчулугунун өкүлдөрү муну бир кызуу колдоо менен бир шыктанып дагы жакшы иштер башталат деген үмүт барбы сизде? Албетте бар. Анткени себеби ошол жерде ар түрдүү маселелер, ар түрдүү суроолор берилип аткан учурда президент ар бир суроого өзүнүн убактысынан жетишкендигине жараша жооп берип, ошол жерден түз министрликтерге тапшырма берип, мөөнөтүн коюп, күнүн, саатына чейин айтып, тапшырмаларды берип турду да. Мындайды биз мурунку президенттер, өкмөт башчылардын айтканын уккан да эмеспиз.
Бүгүнкү күнү абдан так жана конкреттүү тапшырмалар берилип турду да. Бүгүнкү жыйында дагы ошол инвестиция министрлиги тарабынан сунушталган ар түрдүү долбоорлор, ошол эле энергетика, ошол эле айыл чарбасы, ошол эле өнөр жай боюнча, ошол эле туризм боюнча ар түрдүү маселелер берилип атты, суроолор берилип атты. Ар кандай ошо бизнес коомчулуктун өкүлдөрүнүн катышуучуларында аябай кызыгууну жаратты деп ойлойм да. Бүгүн ошол кеңешме бүткөндөн кийин эле интернет тармагында, интернет булактарында ар түрдүү жакшы колдоо тапкан позитивдүү сунуштар, позитивдүү колдоо тилектер пайда болгонун менин деле канча деген тааныштарым айтып, өзлөрүнүн пикирлерин жөнөтүп атты. Ошого байланыштуу мен ойлойм, биз ушундай гана багыт менен барышыбыз керек. Садыр Нуркожоевич аткаруу бийлигинин мамлекет башчысы катарындагы, аткаруу бийлигинин башчысы катарындагы өзү көзөмөлгө алып, АКСти жоюп 10 күндүн ичинде антикоррупционный деловой советтин ичине жанагындай ишкерлерди мүчө кылып киргизип алып туруп, ай сайын бир квартал сайын жолугуучуларды уюштуруп турса, биз бир тыянакка келебиз го деп ойлойм. Рахмат. Эми Султан Маматов, сизге мындай суроодо, мына бүгүнкү күндө дагы ушу укуктук жактан, ошондой эле бир катар экономикалык мыйзамдарга оңдоолорду, түзөтүүлөрдү киргизүү сунушу дагы айтылды окшойт. Бул албетте өтө чоң маанилүү нерсе да. Ушул багытта алганда биз канчалаган мыйзамдарды бүгүн жакынкы учурда ошо оңдотуу, түзөтүүлөргө зарыл деп эсептейсиз? Туура. Бүгүнкү көтөрүлгөн маселелер бул мыйзамдын ичинде болуп атат да. Мисалы, лицензия уруксат мыйзамында бир талап бар, 30 күндүн ичинде карай турган эмелердичи, заявкаларды. Биз азыркы күндөрү иштеп чыктык, 10 күндөн ашпасын деген сунуштарды киргизип атабыз ошол мыйзамга. Дагы бир нерсе, мен мындан кийин мынагы коррупцияга каршы кызматтарды жоюу маселеси да айтылды. Ошондой эле Рахат мырза, сиз айткандай бүгүнкү күндө ишкерлер баягы мамлекеттик чиновниктердин аркасынан чуркап жүрбөстөн, ошол эле аткаруу бийлигинин өкүлдөрү бүгүн ишкерлердин ишин колдогонго, керек болсо алардын сиздер айткан сунуштарын тез арада аткарып ишке ашыруу багытында дагы чоң тапшырмалар берилбедиби? Мен ойлойм, бул багытталганда да өлкөнүн ушул орто жана чоң программалардын аткаруу маселеси жөнүндө айтылып атат да. Бул кайсы багытта деп айтсак болот? Бүгүнкү кеңешмеде айтылган маселелерди баарын камтыган кайсы тармак болбосун, эң чоң көйгөйлүү маселе, эң чоң тартыштык ошол эле алтын, ошол эле тоо кен тармагы, айыл чарбасы болобу, жеңил өнөр жай болобу, тамак аш өнөр жай болобу, же күнүмдүк турмуш болобу, эң баарын чече турган бул электроэнергия маселеси. Ошон үчүн энергетика маселеси эң биринчи орунда деп турат деп мен ойлойм. Ошон үчүн бул маселени азыр биринчи эмеге коюп, багытка коюп туруп, биз чечүү мыйзам жолдорун, мыйзамдарын оңдоп, тез арада укуктук ченемдик актыларын оңдоп, ыңгайлуу шартты түзүп бергенге жетишибиз керек. Бүгүнкү энергетикалык тартыштык быйыл эле жыл эмес, 2022 жылы, 2023 жылга чейин улана берет. Ошон үчүн жана чакан гэстерди бирден эмес, ондоп, элүүлөп, жүздөп куруш керек. Бизге азыр 100 чакан гэсти курсак, кубаттуулугу 3 мегаватт. 300 мегаваттык болсо, алын орточо эсеп менен 10 миллион киловатт саат энергия өндүрсө, 300 миллион киловатт саат электроэнергия жөн эле жылына өндүргөн атпайбы, кошулуп, кошумча. Рахмат. Эми урматтуу телекөрүүчү, бүгүнкү көрсөтүүдөгү ушул өзгөчө чакан бишкектикти коргоо, инвесторлорду колдоо боюнча дагы бир катар талкууда жакшы ойлор, пикирлер айтылды. Ошондой эле жергиликтүү бийлик өкүлдөрү да бул багытта жана орто жана чакан бизнести өнүктүрүү багытында дагы чоң ушул тапшырмаларды тез арада чечип, аткарып, колдоо көрсөтөт деген ишенимдебиз. Ал эми бүгүнкү биздин онлайн режимдеги көрсөтүүгө катышкан биздин конокторго дагы рахматыбызды айтабыз. Анда ушунку бүгүн көрсөтүү соңуна чыкты. Саламатта калыңыздар.